Үй құру, балалуу болуу, машинелүү болуу, дагы эмне болуу, кийим алуу, тамактануу, карьера бул бардыгы өзүң үчүн тууган. Өзүң үчүн, Кудай үчүн, эл үчүн максатың барбы? Эгерде ким Кудайдын тарабында болсо, ал сөзсүз утат. Bir сүйлөмдү жазып алыңыздар. Өзүн ойлогон пенде өзүнөн ашпайт. Ушун жазып алыңыздар. Жашоодо практически көрөсүздөр. Өзүн ойлогон пенде өзүнөн ашпайт. Өзүн ойлогон пенде өзүнөн ашпайт. Эгерде сиз өзүңүздү ойлоп, үй алайын, жай кылайын, машина алайын, ай кылайын, бул кылайын, ошолор менен эле өтүп кетем десеңиз, ошонон ашпайсыз. Ошол нерседен ашпайсыз. Демек, мындайда максат кылгандачы, жашоодо максат. Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам деш керек. Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам. Ошондо эмне болосуз? Өзүңүз дагы бактылуу болосуз. Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам. Бай болом эмес, бай кылам бирөөлөрдү, бирөөлөргө иш берем. Жумуштуу болом эмес, жумуштуу кылам деп максат кылыш керек. Мына ошондо өзүбүз дагы эмнелүү болобуз? Жумуштуу болобуз. Демек, жумуштуу болом деп өзүбүздө эле максат кылган болсок, ошол нерседен өзүбүздөн ашпайбыз. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам деген максат кылыш керек. Сөзсүз, анын астына өзүбүз дагы кирип кетебиз да. Үйлүү болом эмес, үйлүү кылам бирөөнү деп. Ушундай максат кылсак, сөзсүз өзүбүзгө дагы берет. Эми эң биринчи айттык Кудай үчүн. Кудай үчүн дегенде сөзсүз жашоодо Кудайдын тарабында болсоңуздар, сиздер утасыздар. Сиздер утасыз. Мисал үчүн, мен ушундай Кудай үчүн биринчи бир иш, өзүм максатым, мен өзүм жашоомдон алып айтып атам да. Кудай үчүн бир иш, өзүм үчүн дегенде кандай? Сүйгөн жарым үчүн, жакшы көргөн адамдарым үчүн, өзүм үчүн жашайм да. Бул өзүм үчүн дегенде жакшы көргөн балдам, чакам, машинем, үйүм деген бул бардыгы мен өзүм үчүн. Эл үчүн деген мен билип, мисал үчүн, билген нерселерим менен бөлүшүп жаткандыгым, бирөөлөрдү окутуп аткандыгым, орус тилин үйрөтүп аткандыгым, бул мен элим үчүн чиста. Мисал үчүн да максат кылгам да, билим бергем элим үчүн. Демек, Кудай үчүн дегенде сөзсүз бир жерде барып bir жерге илешиңдер. Кудайга тиешелүү нерсеге bir жерге илешиңдер. Барып жок дегенде bir мечитке барып эме кылыңыздар. Мечиттин терезесин ачып коюңуздар. Кудай сиздерге жолуңуздарды ачат, көрөсүздөр. Практически айтып атам. Же болбосо барып ушундай bir Кудайга тиешелүү нерсе Алланын жолуна деп коет да, ушундай нерсеге bir жерге сөзсүз илешиңиздер. Эгерде илешпеген болсоңуздар, байланышыңыз жок болгон болсо Кудайдын тараптыгына, демек анда сиз уткурасыз. Bir жолу мен ушундай эмедемин да, динге кызмат кылгандагы тарабым бар. Убагы келгенде билип аласыздар кандай кызмат кылам негизи. Bir жолу ушундай Бекзат деген жанында жүргөн бала айтат да, устаз дейт. О десем, келиңиз биринчи мен сиздин жумуштарыңызды бүтүрүп келейин, сиздин доставкаңызды кылып келейин дейт да. Сиздин доставкаңызды кылып келейин десем, Нур-Султандагы жанында болчу, күбө. Эмнеге десем, айтат, негедир дейт, сиздин жумушуңузду кылсам дейт, сиздин жумушуңузду кылсам, менин бензиним дейт, эме дейт. Бензин аз кетет дейт. Андан кийин жумуштарым жүрүшүп кетет дейт да. Неге? Ал Кудай үчүн бизге жардам берип атат. Мен болсо дин үчүн кызмат кылып атам да. Андан сырткары. Ошон үчүн сөзсүз Кудай үчүн бекер bir кызмат кылсаңыздар, Кудай Таала сиздин жашооңуздарга маңыз салат, маанилүүлүк салат, башка иштериңиздерден сөзсүз кирешеси дагы көп болот. Ошон үчүн эл үчүн дегенде сөзсүз биринчи жумуштарыбызды үчкө бөлөбүз. Биринчиси Кудай үчүн, өзүбүз үчүн, андан кийин эл үчүн. Үч нерсе менен ушул нерселерди бөлөбүз. Андан кийин экинчиси убакыт дедик. Кудай Таала экинчисинде кылымга ант деп атат. Кылымга ант деп жазыңыздар. Кылымга ант. Кылым менен ант ичем деп атат Кудай Таала. Азыр маанисин түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Биринчиси убакытка ант деди. Демек, убакытта сөзсүз параллельно үч нерсе кетет экен. Биринчиси убакыт кете берет, зыян кетет, же пайда кетет. Эми экинчиси вал аср дегенде кылымга ант деп атат. Кылымга ант. Мисал үчүн, бул дүйнө эмнелерден турат?
кылымдардан турат. Бул жашоо кылымдардан турат. Ошол кылымдардын арасынан бизге бир гана көп ашып барса бир кылым жашоо берилет. Элестетсеңиз, 21 кылым деп атабыз. 21-чи кылым деп. 21 кылымдын арасынан бизге көп болсо бир кылым жашоо берилет. Ооба, тастыктайсыздар. Бир кылым ашып барса, ага деле жетпейт, 80 жыл балким. Эми билесиздерби, эмне үчүн Кудай Таала кылымга ант дейт атат? Кылымда себеби көп нерсе өзгөрөт. Кылымда муун алмашат. Бир кылымда биздин мойнубузга түшкөн көптөгөн жоопкерчиликтер бар. Биз демек бир кылымда жашап атабыз. Ушул кылымда жашап аткан адамдар, азыркы адамдар, биз илимдүү, билимдүү, өзүбүздү өнүктүрүп, жашоо образыны, мыкты, туура жолдун жашоо образын биз балдарыбызга көрсөтүп беришибиз керек. Мына кылымга ант дегени, көрдүңүздөрбү? Кылымга ант дегенде демек жашоо образыбызды эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүздү өнүктүрүп, илим техника жаатынан ой жүгүртүүбүздү баардыгын өзгөртүп, мыктылап, эмне кылып кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек экен. Ошон үчүн кылымга ант деп атат. Мен айылдан 2010-жылы кеткем. 2017-жылы бир бардым. 2017-жылы барсам, уже поколение алмашып атыптыр да. Уже айылга барсаң, жаш балдар сени тааныбайт. Сиздерде деле болгон болушу мүмкүн. Жаш балдарды же болбосом сен аларды тааныбайсың. Могу ким баласы эле, могу ким баласы деп тааныбайсың. Эмнеге кылымга ант деп атат? Себеби сен уже бир кылымда уже көп нерсе өзгөрөт. Бул дүйнөгө азыркы мезгилде 8 миллиард адам жашап аткан болсо, ошол 8 миллиарддын арасынан эмне айырмаңыз бар сиздин? Уникалдуулугуңуз эмнеде? Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Же ошол 8 миллиарддын арасынан бир кумурскадай эле болуп, коомчулуктун арасында, адамдардын арасында ары бери басып эле жүрүп, нар жака кетип калуу наркы дүйнөгө, же бул дүйнөдө өзүңүздү өнүктүрүп, билимдүү, илимдүү болуп бир из калтыруу, ошо бир кылымдын ичинде. Демек бул нерсеге биз ой жүгүртүшүбүз керек, ойлонушубуз керек. Кылымга ант деп атат. Кээ бирлерибиз тескерисинче даже мындай дейт. Караңыздар, Кудай Таала Куранда айтат: "Ва-ман нуаммирху нунаккисху фил халқи афала яқилун." Адамдын өмүрү экиге бөлүнөт экен. Мындай класстар, пирамида сыяктуу, мындай. Ушул адамдын өмүрү айталы 80 жылдан турса, 80 жыл. Азыр окумуштуулар айтат, адам көп болсо 80 жыл жашайт. 80 жыл жашайт. 80 жыл жашай турган болсоңуз, анын 40 жашка чейин сиздин эмеңиз, ден соолугуңуз, муундарыңыз өйдөлөп барат. Эми 40 жашка жеткениңизден кийин спад, ылдый кетет. 40 жаштан кийин сиз тескерисинче эмне боло баштайсыз? Ылдыйлайсыз. Мисал үчүн караңыз. 40 жашка чейин ден соолугубуз чыңалып, күчтүү болуп, өзүбүзчө аябай күчкө толуп, өнүп, өсүп барабыз 40 жашка чейин. 40 жаштан кийин уже болду, токтойт. Ден соолугубуз начарлай баштайт, күч кете баштайт. Анан эмне боло баштайбыз? Тескерисинче белибиз бекчейе баштайт. Колубуздан эч нерсе келбей баштайт. Окумуштуулар, аалымдар айтат: ким эгер 40 жашка чейин ката менен жашаса, мына, ушул жашыңызга чейин, 40 жашка чейин ката менен жашадыңыз. Жалаң жашооңуз катадан турду, катадан турду. 40 жашка чейин, бирок 40 жаштан кийин оңго үлгүрбөй каласыз. Өзүңүздү 40 жашка чейин өнүктүрбөгөн болсоңуз, 40 жашка чейин өзүңүздүн истиңизден өзүңүз иштебей турган болсоңуз, эне 40 жаштан кийин үлгүрбөйсүз. Өзүңүздү алдабаңыз. Биз азыркы жашоо техника, мына жашоо бардыгы көрүнгөн нерселер бизди алдап коюп атат. Даже биз убакыттын өткөнүнө маани бербей атабыз. Көп
көптөгөн адамдардын, көбүбүздүн денебиз, терибиз бырышып, уже карып баратат. Ушул нерсеге көңүл бурбайбыз. Убакыт өтүп баратат. Биз мурда 15 жашымда, мен 15 жашымда анча-мынча келип, анча-мынча забор аяк-бияктардан жөн эле секирип өтүп кетет элек, туурабы? Мисалы үчүн. Азыр уже 30га чыга элек, уже заборлордон секирип өтө албайсыз. Секирейин десең эле уже оорсуң да. Уже 40ка жетелек уже биз эмне болуп баратабыз? Тескерисинче эмип барып атабыз. Ошон үчүн жаш кезде иштеп калыш керек. Жаш кезде көп нерсеге өзүңүн үстүндөн иште, оку, билим ал. Жаш кезинде бардыгын кыл. Жаш кезинде аткарып калыш керек. Демек, ошон үчүн Кудай Таала эмне деп атат? Вал аср, кылымга ант деп атат. Кылымга ант. Ошон үчүн бул Кудай Таала убакытка ант ичип атат. Кудай эч качан жөнөкөй нерселерге ант ичпейт экен. Ушундай, эрежеси ушундай. Кудай Таала ант ичкен нерселерге сөзсүз маани бериш керек. Убакытка ант деп атат, кылымга ант деп атат. Кылымга ант деп атат. Эми үчүнчүсү мааниси, вал аср деген сөздүн үчүнчү мааниси, аср убактысына ант. Күкүм деп коебузбу? Мына күн баткан убакытты кыргызчада эмне деп коет? Күкүм деп коебузбу? Күн батат го кызарып. Ошол убакытты аср дейт. Аср дейт. Ушул убакытка ант дейт. Ушул убакытка ант. Күн баткан убакытты аср намазы деп коет, кээ бирлериңиздер билсеңиздер. Ушул убакытка ант. Эмнеге ошол убакытка ант десе, бул адамдын өмүрү 5 убакыт намаз сыяктуу. Адамдын өмүрү 1 күндүк убакыт сыяктуу. Эрте мененки багымдат, бул сиздин гүлдөп турган жигиттик чагыңыз, 18деги секелек убактыңыз. Эрте мененки багымдат убактысы, күн тийип келген убакыт, бул сиздин жашооңуздун, өмүрүңүздүн гүлдөп турган убактысы. Саат 12деги түштөгү намаз бул болсо, уже сиздин ортого келген убактыңыз. Уже күн батып бара жаткандагы уже сиздин теги өмүрүңүздүн жарымынан көбүнөн ашып калганыңыздын убакыт мааниси. Ошон үчүн демек адам кимдин өмүрү уже жарымынан өтүп кала турган болсо, көп нерсеге маани бериш керек. Шашылыш керек, өзүн оңдош керек, өзүн өнүктүрүш керек, көп нерсеге үлгүрүп калыш керек, жасап калыш керек көп нерсени. Демек, биринчи убакыт, кылым, андан кийин ошол убакытка өмүрүбүздө. Андан кийин эми жазыңыздар, дагы бир өзгөчө сонун нерсе бар. Илимий нерсе, ар бириздин жашообузга түшөт. Куллу нафсин бима касабат рахина дейт. Аяттын мааниси, ар бир жан, жазыңыздар, ар бир жан кылган нерсесинин туткуну болот. Ар бир жан кылган нерсесинин туткуну болот. Жаш кезиңде, мисалы үчүн, бош убакытыңды туура пайдаланбасаң, чуркоонун туткуну болосуң. Элестетиңиздер, мааниси, бош убакытыңды пайдаланбасаң, чуркоонун туткуну болосуң. Мунун мааниси, эгерде сиз бош убактыңыз болуп калса, аракет кылып, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, бир пайдалуу иштерди кылбай турган болсоңуз, анда кийин иштериңиз толуп чуркап каласыз. Чуркап каласыз. Андан кийин байлыгыңыз бар кезде, байлыгыңызды туура пайдаланбаган болсоңуз, анда кедейликтин туткуну болосуз. Ден соолугуң бар кезде, ден соолугуңдун кадырына жетпесең, эмненин туткуну болосуң? Оорунун туткуну болосуң. Ошон үчүн балким бизде бул жерде мигранттар отурат, башка бирөөлөр отурат, мисалы үчүн Россияданчы. Ошон үчүн акчаңарды туура пайдалангандыла. Эгерде адам ошо бир нерсени туура пайдаланбаса, башка зыяндуу нерсенин туткуну болот. Акчасыны туура пайдаланбай турган болсо, эрте